Дөйшөн Посоров бир топ жылдан бери ашкабак эгип, түшүмүн сатып иштеп келет. Ал ашкабактын чылым түрүн көбүрөөк эккен. Анткени бул туру башка түрлөрүнө салыштырмалуу көбүрөөк талапка ээ. Ошондой эле ашкабактын жасалуучу тамактардын түрлөрүн билет. Кардарларга да сунуштап, бул тармактын маманы болуп калган. Айырмасы бар да, мыналар 50, Бир данасы? бир данасы 50, 70, элдин чөнтөгүнө тартышына карап сатабыз да. Мынанын бир данасы 15 сом. 10 сом, кичинерагы 10 сом, чоңурагы 15 сомдон сатылат. Апрель айында ашкабак эгилип, 6 айда бушат. Сентябрда базарларга чыгып, көбүнесе 30 адырдын Багынбай көчөсүндө жайнап калат. Бул жердеги сатуучулардын көпчүлүгүн дыйкандар өздөрү түзүшөт. Бул ашкабактын пайдасы көп да. Витаминдери көп, наркы витаминдери бар. Көп ооруларга дарылыгы көп да бул. Ошол. Мына ушул жерде ашкабактын 5 түрү бар. Мисалга, бул салля ашкабагы деп аталат. Ал эми экинчиси бул ромашка ашкабагы. Жана бул жерде тургандар чылым ашкабагы. Ошондой эле бул лимонго окшошуп кеткен ашкабак, бул лимон ашкабагы, жана козу карын ашкабагы, бул козу карынга окшошкон ашкабак козу карын ашкабагы деп аталат. Бул сатып алуучулар көбүнчө бул чылым ашкабакты алышат. Ал эми билбегендер, бул башка түрүн кайсыл ооруга же кайсыл неге даба болсо ошону билгендер гана келип алып кетишет. Дыйкандар быйыл ашкабактын мачела деп аталган түрүн алып келип эгишкен. Анын өзгөчөлүгү көлөмүк жагынан кичинекей болуп, 5 килограммдан ашпайт. Ошондой эле бул жердеги ашкабактардын баасы көлөмүнө жараша көз болжол менен коюлуп сатылат. Ромашка деген сортта будан сок көбүрөөк чыгат. Адамдар ушу дарлык алып, сок кылып, соковыжималка эмне кылса чыгат экен, сок көп чыгат экен. А бул козу карын деп айтат экен, мен деле жакшы атын билбейт экен. Козу карын деп коет. Мына жерди кесип, ичинен уругун чыгарып, фарш салып жаап турган духовкага же манткасына бышырып жейт экен. А бул ашкабактан ошондой, сары сортуч. Быйылкы пандемияга байланыштуу көптөгөн тойканалар жана ашканалар ишин токтотуп, ашкабактын сатылуусу солгундап кеткен. Эскерте кетсек, ашкабакты ашканадан сырткары сулуулук үчүн, ар кандай оюн зоокторду уюштурууда жана бөлмөлөрдү коздоо үчүн да колдонушат. Зиягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.